Бу жерде сиз чечпейсиз аны. Урматтуу мен чечпейм, Нурбек, туура, мен сизге бирок айтат мындай элем, сиз өзүңүзгө көптү албаганды суранат элем да. Сиз 90 депутаттай бирдейсиз. Жана сөз суразан процедураны бербей койдуңуз. Бул сиздин жеке фирмаңыз эмес, же атаңыздан мураска калган кызмат ордуңуз эмес. Мыйзамга таянып иштейлик мындан ары. Макулбу? Сизден сураныч. Ушул жерде туруп башка эч кимге сөз бербейм. Мирлан мырза анан отура бергиле деп туруп отургузуп койдуңуз. Андай болбойт, Нурбек Өрбекович. Сиз мыйзамга таянып иштеңиз. Я ничего лишнего не прошу, кроме как соблюдения закона и регламента. Процедурныйга депутат чыгуу укуктуу. Болгону сунуш киргизет элем. Сиз болгону башка 90 депутаттай ыйгарым укуктарга жоопкерчиликке ээсиз. Биз сизди шайлаганбыз, ошол жерге отуруп, депутаттардын укугун коргоп, регламентти сактаңыз депчи. Андай жаман адатты өзүңүзгө кабыл албаңыз. Сизден суранып келет элем. Сизден суранып келет элем. Иниңиз катары. Сыйым сизге жогору. Өйдө да айтып кеттим. Жакшы төрагалык кыласыз депчи. Болгону регламентти сактайлык. Урматтуу Нурбек Өрбекович. Медерхонович, мен сизге айтпайынчы. Бир маселе үчүн 10 жолу чыктыңыз. Эми биякта сизге окшогон баары депутаттар бар да, күтүп атышат. Эми убакытты кармабай бере берели да баарын, кете берели. Мен бир маселе үчүн 10 жолу чыгып атасыз. Туура, мен милдеттимин. Мен бир маселе үчүн бир жолу, 2 жолу чыкса болот да. 10 жолу чыкпайсыз да, туурабы? Эми мына кайра эле комментарий берип атасыз. Мен түшүнбөй атам, сиз эмне болуп атасыз? Жо, мен эмнеге бербешим керек? Сен тура алып айтып атасыңар. Мыйзам менен эмне? Мыйзам иштеп атамбы? Регламент менен иштеп атам мен. Аппарат эме. Кийинки сөз Бердиев Акулу Тагайевичке берилет. Рахмат. Менин минутамды токтотуп койгула. Менин минутам. Кет. Менин убактымды токтотуп туруңуз. Акул Тагайевич, сөз сизде. Сиз Урмат. Экөөңүздөр айтышкан токтотсоңуздар аны мен баштайын. Менин убактымды токтотуп туруңуздар.